Жер үй алтын кенин ишке киргизүүдө Бекмолдо айыл аймагына караштуу Чоң Чычкан жайлоосунун чабандары менен кайчы пикирлер пайда болгон. Мунун себеби эгер кен ишке кирсе аталган жайлоодогуларга кооптуу болуп ыңгайсыздык жаралат. Мындан улам Альянс Алтын компаниясы чабандар менен сүйлөшүп, жайытты башка жайлоого котормой болгон. Бирок айрымдары макул болсо, айрымдары каршы пикирин билдирген. Мындан улам аякта бараткан аптада өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орунбасары Канимет Осмонбеков, Альянс Алтын компаниясынын директорунун орунбасары Ойталбек Осмонов жана тийиштүү жетекчилер барып, фермер чабандар менен жолугушуп, пикирлерин угуп кайтты. Эгер жер үй алтын кени ишке кирсе, жүк ташуучу унаалар тынымсыз өтүп турат. Деген менен Чоң Чычкан жайлоосунун чабандары да дал ошол жолдон өтүп жүргөн. Эми чабандардын коопсуздугу үчүн буга чейин да жыйын болуп, алардын сунушу менен Сусамыр жайлоосунан 26 000 гектар жайыт чабандар үчүн алынган. Бирок айрым чабандар Сусамыр жайлоосуна баруудан баш тартып, анын ордуна Чоң Чычкан жайлоосуна барууга башка жол салып берүүнү айтып чыгышты. Анткени Чоң Чычкан жайлоосунда отурукташып калган жана күздүк, жаздык жайлоолорда бир жерде болмок дешет. Биз 3 ай гана жайлап калабыз. Жазында, күзүндө элдер жер айдоосун баштагандан биз малыбызды каяка алып барабыз. Эл түшүм жыйнаганча каяка багып турабыз деген себеби майдын аягында, июндун башынан баштап Сусамырга көчүп барат. Кайра август бүтөр менен көчүп келе башташат да. Буга чейин биздики бул Чоң Чычкан жайлоосунда жайлап жүргөндө фермерлер апрелдин ортосунан баштап субай малдарын өйдө айдап коюшуп, кайра октябрда аяктатып, малды эл түшүм жыйнап бүткөнчө келишчи да. Азыр ошол максат менен келдик. Энди ошо жаздоо күздөө деген фермерлердин биринчи талабы ушул болуп атат. Талаш тартышты жараткан бул маселе менен жеринде таанышуу максатында барган Канимет Осмонбеков чабандардан сунуш берүүсүн суранып, аларга да ыңгайлуу болчу жагын таап, бул маселе чечилерин убадалады. Анткени чабандар малдары менен ара жолдо калбоосу керек. Жолугушууда айтылган бир нече сунуштарды эске алып, эми Альянс Алтын компаниясынын жетекчилери жана чабандар менен биргеликте дагы бул маселе каралмай болду. 3 сунушту айтышып атат. Азыр ошо жолду кеңейтип туруп, ортосунан бөлүп, Алтын альянс өзүнүн себеби дегенде азыр алтын кен иштей турган болсо, транспорт техникалар көп болот. Ошо малдын, элдин коопсуздугуна мындай шарт түзүш керек да, кооптуу болбош керек. Анан экинчи баягы эски жол бар экен, ошол жолду жасаш керек деген сунуштар түштү. Анан кийин могу жакта Кара Суулун жайлоосу бар. Ошол жакка эгер малдын сыйымдуулугу боло турган болсо, Кара Суунун эли менен сүйлөшүп туруп ошол жакка жайлат. 3 сунуш болуп атат. Ошон болгон аракеттердин баарын жасайбыз. Булардын да сунуштары туура эле. Бирок эми негизи бул мурдатан чечилип калганда жакшы болмок. Эми бүгүн иштеп атканда неме болбойт. Но бирок чечүүнүн жолун издеп, баардыгын чечкенге аракет кылабыз. Чабандар тарабынан Чоң Чычканга барчу жаңы жол куруу, буга чейин бар болгон эски жолду ачып берүү, чабандарга күздүк жайлоо маселесин чечип берүү жана башка сунуштар да айтылды. Бирок аталган сунуштардын ичинен жол курууну компания аткара албастыгын кескин түрдө билдирди. Анткени чабандар айтып жаткан жерден жол ачууга мыйзам жол бербейт. Эгер башка жайлоого бара турган болсо, бардык каражатты компания көтөрөөрү айтылды. Былтыркы 19-жылы 1 миллион 92 000 сом төлөнүп берилген. Андан тышкары 1 миллион 800 000 сом ушул Бекмолдо айыл өкмөтүндөгү чабандар фермерлердин Сусамыр өрөөнүнө көчүп баруусу бөлүнгөн. Ал жагындагы ушу жол киресин биз биринчи барган 2 жыл жол киресин төлөп беребиз деп милдеттеме алганбыз. Ал акчасын дагы 1 миллион 800 000 дагы Бекмолдо айыл өкмөтүнүн жайыт комитетине которуп бергенбиз. Анын 2019-жылы барып келген чабандар, Сусамырга көчүп барып келген чабандар ошол акчадан өздөрүнүн эсеби менен алышты. Эми 2020-жылга дагы көчө турган чабандар ошол акча менен көчүп барып келгенге мүмкүнчүлүк алышат. Сусамыр жайлоосу суук болгондуктан ал жакка чөп кеч чыгат жана чабандар жайлоодон август айларында кайтууга туура келет. Мындан улам чабандардын басымдуу бөлүгү ал жакка баруудан баш тартууда. Бирок алардын арасында Сусамыр жайлоосуна чыгып жүргөндөрү, тескерисинче Сусамыр жайлоосу ыңгайлуу жана коопсуз экенин айтылууда. Андан сырткары көчүүгө кеткен каражатты жайлоого төлөнүүчү ижара акысын компания төлөп берүүсү да жеңилдик болот деген пикирде. Сусамыр деле ылайыктуу. Сусамыр энди баягы мындай айтып келгенде бул элдин көйгөйү бөксө жайлоо деп, мына жер үйдүн биягы суу болуп, биягы эме болуп, ушу иштелбеген жагын сурап жатат эл. Анан элдин көйгөйү жаз күзүндө эл малын ушул жака чыгарабыз, эртерээк күзүндө келгенде чыгарабыз. Сусамыр деле жайлуу. Сусамырдын жакшы жагы, мисалы малга ит кушка тынч болот. Сусамыр жайкысын жылуу болот.
Суу Замырдан 26 000 гектар жер берди. Биздин айыл өкмөтү үчүн өтө эле чоң жер. Мен ошол жака 15 жылдан бери жайлоого отуруп жүрөм. Суу Замырга барып жайлап жүрөм. Суу Замыр жакшы, малга деле жакшы жер. Белгилей кетсек, чабандарга Суу Самыр жайлоосунан 26 000 гектар жер алынып, анын ижарасына $1 миллион сомдон ашуун каражат төлөнгөн. Эгер чабандар макул болсо, 35 жылга чейин алардын ижарасын Альянс Алтын компаниясы төлөп берүүгө макул. Деген менен жолугушуу убагында бир чечимге келишпеди. Эми жетекчилер өз ара жолугушуу өткөрүп, бул маселени тез арада чечилүүсү айтылды. Эске сала кетсек, Бекмолдо айыл аймагына караштуу Чоң Чычкан жайлоосуна жалпысынан 52 чабан чыгып жүргөн. Рахат Бейшелиева, Жумагүл Закирова, Бахберди Ашубеков, Талас району.